Канча деген мектептер курулуп атат. Бала бакчалар, больницалар, жолдор жасалып атат. Эми аны ачык айтышыбыз керек да. Бул жерде канчалык таза иштесиңер, өзүңөрдү канчалык кесипкөй көрсөтсөңөр, бул тараптан маселе болбойт, мен тарапка аракет кылып, бир команда болуп иштесек, мамлекетке пайда. Анткени курулуш бул бүгүн биринчи орунда турат. Kuruluş tarmağı ekonomikanın en aldığın көрсөткүчү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө президентибиз да kuruluş tarmağına көңүл буруп аткан ошол. Кандай аракет кылып атат, айтпай барып атат. Элдин көйгөйүн чечейин. Соц тармактардан окуп алып барып атат. Эмне болду? Мына кече жакында көрдүңөр, эч кимге айтпай барды. Эмне ушундай кылчу? Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция. Рентген жана консультация акысыз. Ишемби күнү УЗИ акысыз. Ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Азыр бирден бир милдетим реформа болуп. Реформаны мен жалгыз кыла албайм. Силерге окшогон кесиптештерим менен чогуу ошол реформанын аягына чыгышыбыз керек. Жоболорубузду иретке келтиришибиз керек. Биздин мамлекеттик курулуш агенттигинин аты бүгүнкү күндө булганып калды. Эми ошону тазалайлы, чогуу. Могу территория, могу футбольное поле. Бетон жерде бетонный заводтан алып Эмне маселе болуп атат? Салам алейкум. Кел. Бүгүнкү күндө биз элден качпайбыз. Элдин маселесин чечкенге аракет кылабыз. Анткени президентибиз ушундай талапты койгон мага. Эл жерди барып көрүп, ошол жерден чечип бер деп. Чечип беребиз маселени. Бизден эмне колубуздан келет, чечип беребиз. Эгерде чечпей атса, архитекторбу, кимиси айткыла, мен жумуштан алып таштаганга дайыммын. Эч маселе жок. Элдин маселесин чечпеген архитектор бул жерде отурбаш керек иштеп. Достойдун кызматкерлери акча сурайт дегенди мен айтпашмын. Бул бизге карама каршы келет. 3 нерсенин баары тазалык, тартип, тездик. Мына 3 нерсе. Президенттин мына бул жерде жердештешсиңер, силер да дуа кылып, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Мына кандай деген курулуштар болуп атат. Мен жакында жогорку кеңеште бир комитетте отчет бердим, биздин тармак боюнча. 2 жылда абдан көп курулуштар болуп атыптыр. Цифраларын өздөрү окуп, депутаттар сүйүнүп атышат. Мынча турбай биз билген жокпуз го деп. Эми билбесеңер билип алгыла. Канча деген мектептер курулуп атат. Бала бакчалар, больницалар, жолдор жасалып атат. Эми аны ачык айтышыбыз керек да. Биз күтөбүз. Сиздердин жакшылыктарыңыз, самоочулугуңуз, жолугуңуз бүтүп ушул мектептерибиз жакшы бүтүп калса, Кудай буйрса, мусамыгылана ийгилик. Эң жана эски мектебибиздин көйгөйлөрүн допка жазып, мен укуска барам чыкса. Министрдин өзүнө жооп келдим, мону киргизмей болдум сизге деп. Буйрса барам 1-2 күн ичинде. Жазып алып туруп, буйрса жоопкерчилик чоң. Жоопкерчилик баарыбызда чоң. Баарыбызда. Ар ким ишиңизге ийгилик. Энелер ушинтип сүйлөш керек. Анан азыр айымдарды, энелерди астыга коюп берели. Аталарыбыз, агаларыбыз, инилерибиз мындай турат да, силер сүйлөлүп. Ал өтүп кеткен буюрса. Мен келилер ушундай болот. Андай нерселер токтотолу. Азыр ушундай. Кыргызда жакшы сөз бар мына. Энелер жөнүндө айта кетейин, астыбызда турасыздар.
Эне дейт, алгач баланы курсагында кармайт дейт. Андан кийин кучагында кармайт дейт. Андан кийин өмүр бою жүрөгүндө кармайт дейт. Мен тилейм, Кудайдан суранам, энелердин жүрөгү өмүр бою согуп турсун. Бар болуңуздар. Кана бир дуа кылыңыз. Кудайым иштеп аткан курулуштун баары жакшы өтүп, элибизге тынччылык мамлекетибизде өнүгүп өссүн. Сиздердин ишиңиздер ийгилүү болсун. Тегиз карап, тең карагыла. Аман болуңуздар. Ишиңиз ар кайда ийгилүү болсун.